Мына келинчегим минималь кылып коюшту. Экинчимден эле ушундай болуп атпайбы. Бул акыйкатты биз кайсыл жактан издейбиз? Мен бөйрөгүм менен иштеп ушинтип алып бараттамын. Жылдызай Азизбек кызы ушул жылдын 19 январынан тартып кан тазалоочу борбор тагыраагы гемодиализге каттап жатат. Анын мындай ден соолугунун начарлашына дарыгерлердин кайдыгер мамилеси себеп болгонун айтат. Жыйынтыгында жабырлануучу курсагында жаткан 7 айлык баласын жоготкон. 2 жумага өспөй калыптыр бала деди. Бирок УЗИде бүт баары жакшы деп айтып атышты ага чейин. Немеге алып кетип атышты жолдо чечинтирүүлүү операцияга деп элечи. А мен телефон берип эле чалгыла деп ызылдап аттым да. Бербей атышты. Өзүм билбей баштадым ондондачы. Мен сүйлөп аттым да, тиги баламы өлтүрүп койдуңар десем. Бизге шейит кылтасын сүйлөбөй жат деди. Буга байланыштуу 21 жаштагы келиндин жолдошу Курсантбек Мамакеев биздин телеканалга акыйкат издеп кайрылууда. Жолдошунун берген маалыматына караганда 15 январь күнү жубайынын ден соолугу начарлап Бишкектеги номер 4-төрөтканага алып келип жаткырган. Бирок 18-нен 19 январга караган түнү Азизбек кызынын кайрадан ден соолугу начарлап операция жолу менен курсакта жаткан баласын алып коюшкан. Анткени бала келиндин курсагында 2 күн мурун чарчап калгандыгы аныкталган. Мага чалардан алдын апасына чалган экен. Келинчегим кайненеме чалса, кайненем айтат, телефонду баш жака тумчкага коюп коюптур дейт, онлайн. Өзү мындай кыйшайып сүйлөп аткан экен, жатып алыпчы. Ичи кесилген да. Нар жактан бир аял киши келип алып, врач дейт, эмнеге кол коесуң эле, кол кой, мунуга кол кой деп зордуктап атат дейт. Жабырлануучулардын айтымында буга чейинде 7 айлык курсактагы наристеси чарчап калган. Бул окуяда номер 4-төрөтканада болгон. Экинчи ирет кайталанып жаткан өкүнүчтүү жагдай үй бүлөнүн кайрадан наристелүү болуусунан биротоло ажыратты. Алдын ала чара көрбөгөн дарыгерлердин мамилеси эми мынтип жубайымды майып абалга кептеди дейт Мамакеев. Ал мындан ары башка жарандарга көңүл коштук мамиле кайталанбашы үчүн акыйкаттык издеп президент Садыр Жапаров УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып жатат. Мен келинчегим ушинтип инвалид болуп калды, бир балам менен калып кеттим. 21 жаш келинчегим. Бул акыйкатты биз кайсыл жактан издейбиз, кандай кылабыз, эмне кылсак болот? УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевке жолуксакпы, же ага кайрылсак угабы бизди, же президентке кандайдыр бир жолдор менен кайрылсак болот? Учурда Жылдызай Азизбек кызынын абалы бир аз турукташкан. Алгач ооруканага өтө оор, өзүн билбеген абалда жеткирилген. Маалыматка караганда уулуу зат бүткүл денеге таркап ички органдарга чейин таасирин тийгизген. Анын кесепетинен бөйрөктүн иштөөсү начарлап кеткен. Өтө оор болуп келген. Диализ алып атып, креатинин түшүп, азыр отектору кетип, абалы средний тяжелый. Зарасы чыгып калды. 100 грамм суткасына чыгат, бирок бул аз. Учурда жабырлануучу тарап алдыда акыйкаттуулук үчүн укук коргоо кызматкерлерине да кайрылышаарын кошумчалап жатышат. Ал эми алардын берген маалыматына ылайык Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомчулук менен байланыш кызматы аркылуу аталган номер 4-төрөткананын адистерине маалымат тактоо үчүн байланыш көрдүк. Алар дарыланып кеткен бейтаптын абалы боюнча ачыкталбай турган маалыматтар бар экендигин айтып, тийиштүү адистер аркылуу маалыматтарды тактап, толук кандуу жооп беришерин билдиришти. Эскертсек, регион телеканалы медицина кызматкерлери тарабынан берилүүчү маалыматтарды да эфир аркылуу чагылдырууга даяр. Нурзада Сыдыкова, Калыс Бактыбеков, регион, Бишкек.